Акыркы кезде балдарга карата зомбулук көп болгону менен андан мыйзамга ылайык жаза алгандар аз. Көпчүлүк учурда зомбулук жакын туугандары тарабынан болгондуктан акча же туугандыктын айынан тосмо арыздар күнөөлүүлөрдү жазадан сактап калууда. Бейөкмөт уюмдар бул багытта мыйзам катуу болушун талап кылып чыкты. Зордуктоо өспүрүм кыздарды, анан вообще адамды зордуктоо деген бул мындай бычак менен денесине мындай тилип же бир неме кылбаса дагы бул аң сезимине, жүрөгүнө аябай өмүр бою так калтыра турган нерсе да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө катаал закон керек. Мыйзамда эгерде кимдир бирөөнүн артынан доо арыз менен кайрылган тарап ага кайра тосмо арыз менен кайрылса, тергөө амалдары токтотулат. Бул учурда эки тараптагы жаранды эч ким арызды кайра жаз же кайра ал деп мажбурлай албайт. Жабырлануучунун ал эрки да. Мисалы үчүн айыптоону колдоодон баш тартса, кылмыш иши кыскартылат. Бул берене акыркы 4-5 жыл болуп толук иштеп атат, толук кандуу иштеп атат. Буга чейин иштеген эмес, буга чейин деле бар болчу, толук кандуу иштеген эмес. Бул берене иштөө менен жабырлануучуга келтирилген зыяндын өндүрүп бериши толук кандуу болуп атат да. Мыйзам чыгаруучулар азыр бул долбоордун үстүнөн иштеп жатат. Эгерде аны депутаттар колдосо, мындан кийин жашы жете элек өспүрүмдөргө карата зордуктоо же кыйнаган фактылар болсо, күнөөлүүнү тосмо арыз жазадан куткара албай калат. Майда чүйдө бирөөлөр талашып, бирдеме урушуп кетип, анан кайра эметкен андай майда чүйдө эмелерде боло берет эми баягы бирөө менен элдешип кайра аны мындай катуу, момундай ушундай катуу жаза, мындай катуу кылмыштарда аябай чын айтса зөөкүрлүк менен кылынган мындай катуу кылмыштарда андай элдешкен эки тарап элдештирген болбойт. Бейөкмөт уюмдар сунуштаган долбоорду өлкө ичиндеги бир катар көз карандысыз борборлор колдоду. Эми аны депутаттар толук иштеп чыккан соң талкууга коет. Элиза Нурматова, Алдынхан Бабаев, Алмаз Кариев, Коомдук, 1 канал.